улуу кудуреттүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтып кеткен эң жакшы кудуреттүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтып кеткен сөздөрүнөн экен. Бир жолу Мадина шаарына эки дарыгер бир тууган келип, көп адамдар дарылап баштаптыр. Ошол мезгилде бир сахабанын бири жаракат алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны дарылай турган адамды тапкыла деп буйрук берди. Анын туугандары Мадинага конок болуп келген баягы эки тууган дарыгер жөнүндө айтканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ээрчитип келгиле дегенде, алар бар ээрчитип келди дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга айтып аткан наштарды, мындай айтканда бычак менен дейт, медицинага бычак менен муну колдон дарыла деди. Баягы эки дарыгер бир тууган таң калып, жахилия доорунда биз ушинтип адамдар дарылайт элек, азыр дагы улук саатпы дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан, дарылагылачы дегиле, эмне турасыңар деп буйруган экен. Жоксо мындай бул суроо, алар берген суроосу исламга дагы, келген пайгамбарчылыкка дагы каршы суроо эле. Анткени ислам дини, субханалла, адамдын өмүрүн сактайт. Исламга чейин баардык ошол заманда зороастризм деп коебуз, баягы шамандар, ошондой эле христиандар, секталар, баягы өзүнчө протестанттар, католиктер болуп, мындай көптөгөн уруш жаңжалдар болуп аткан мезгилде, аларда эгерде бирөө бир химия, физика боюнча бир жашоонун бир табигый нерседен бир законно мындай бир илим ачкан болсо, же болбосо адамдарды дарылаш керек болсо, алар ошону дарылап баштагандарды, булардын баардыгы тең Кудайга каршы деп аларды өрттөп салышкан. Ошон үчүн ал караңгылык дооруга калып калган. Бирок ислам келгенден кийин чыныгы медицинанын өзүнүн мындай айтканда жүзү көрүнгөн. Пайгамбарыбыз көрсөткөн. Сахаба баягы жаракат алганда, жаан атканда жаан оогу келип кирип туруп, эмне баягы сындырып салган, ичинде жаан оогу калып калган болчу. Мына ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деген бычак менен, медициналык бычак менен кескиле деди. Көрдүңүз кандай нерсе? Баягы сахабаны кесип туруп, жаракат дагы болгон баягы окту алып салып туруп, тигип коюшту. Эмне болду? Тирүү калды. Азыркы заманда деле мисалы алса бизде маселе болуш болушу мүмкүн да. Бир аял киши боюнан алдырыш керек болуп атат. Врачтар бул аз алдырбаса аялга оорчулук келип өлүп калышы мүмкүн десе, биз эмне кылат экенбиз? Аны алдыртабыз. Эмне үчүн десе, анткени баягы баланын жашап кетиши, дененин ичинде болуп калышы көп убакытка чейин белгисиз нерсе. Ал эми баягы аялдын тирүү турушу бизге белгилүү нерсе, туурабы? Ошон шариятыбыз ошол аялды сактап калууну буйрат. Некен ошо кичинекей баланы ошол бала үчүн жок, азыр алдырсаң күнөө болот, сен тозокко түшөсүң деп коркутпайбыз биз. Эмне үчүн? Эгерде белгилүү бир дарыгер жок, бул аз алсак жатынында баягы оору пайда болуп өлүп, рак болуп калышы мүмкүн, бала эне өлүп калышы десе, эмне биз баланы алдыртат экенбиз. Караңыз кандай ислам канчалык деңгээлде дарыгерликке көңүл бурган. Кийин субханалла, Алла саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир аты бар эле, жан дүйнөнүн дарыгери. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамзаттын жан бактылыгы үчүн жан үрөп, адамдар ислам жолунда чакыргандай эле, алардын сак саламаттыгы, ден соолугу үчүн да бар күчүн жумшаган. Пайгамбарчылык деселе, Алладан корккула, тозокко түшөсүңөр, мүрзөдө азап бар, тияктуу тозок бар, бейиш бар дешел эмес, же болсо Алланын жалгыздыгы жеткенден кийин адамдарга эми адамдын ыйманын оңдогондон кийин анын жан дүйнөсүнө керектүү болгон ден соолугун да оңдош ислам дининде бир орунду ээлей турганын пайгамбарыбыз эмне кылып көрсөттүр? Өзүнүн үлгүсүндө көрсөткөн туугандар. Бул нерсе аябай көп нерсе айтып берем азыр иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алла бир ооруну жөнөткөн соң дейт, анын шипасын дагы жөнөтөт деп айткан. Демек, ар бир оору бар экен, анын шипасы бар экен. Мүмкүн эмес экен. Эгерде бир адам издебестен ошол оорусу менен жок мен шейит болуп өлөм деп, же болсо даарын алып келсе, адамдар даарап келсе жок, ичпейм дей турган болсо болбойт экен. Карасаң кандай нерсе. Эгерде ошо арам боло турган болсо дагы, бир эле ушул эле дары калган болсо адамдар, ошону ичиши ага моюнда милдет болот. Эгерде аны ичпей өлүп кете турган болсо, кыяматтын алдында өзүнүн ден соолугуна кыянат кылганын катарында болот. Анткени дарысы бар да, туурабы? Дарысы бар. Дарысы жок эмес экен. Демек ошону ичишти шариятыбыз буйрат экен. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына дайыма жанында отурат. Усама бин Шарик мындай бир нерсени айтат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына барган болчумун. Сахабалар аны кунт коюп отурушкан экен. Ага салам айтып бир чекке отуруп калдым. Ошол учурда түрдүү аймактардан келген бадавилер дейт. Бадави деген мындай чабандар, жанагындай бир төөчүлөр, эмелер. Бадави бар, бир араби бар, туурабы? Негизи булар мындай четкерек болгон адамдарды айтат экенбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келип, Расулла,
Биз дарылансак болобу дегиле. Биз дары ичелиби? Эмне кылалы? Бул Кудайдын буйругуна каршы чыгып калбайбы? Биз эгер дары ичип ала турган болсок, ширк кылып, дарыга ишенип алгандын катарында болуп калбайбыз дегенде, пайгамбарыбыз айтып экен, албетте дарылангыла. Эмне дептир? Албетте дарылангыла. Анткени Алла Таала ар бир дартты шипасы менен кошо жараткан дейт. Bir adam başka eç görüp, oh da salavat aytıp gördü, Allah sallallahu ушинтип көрдүң, ушундай болду, айыкпады. Эми читрамонтор бир ичип кой, нормально окутуларды турат. Шипасы бар анын. Мен жок, до конца чыдаш менен сабыр кылып деген нерсе бул мындай дайым эле нерсе эмес. Мисалы, грипп болуп атат экен, азыр кечке чейин суу ичтим, ысытма келди, тосок отунан өчүп атам деп эле, субханалла, тайлер хоту чап ичип алып, окатыңды кылып кетип. Бул нерсе бул эмне экен? Алла Таала оор бергенден оорун дарсыз издеш керек экен. Кээ бир адамдар мисалы ооруп турган мезгилде дагы, ооруп аткан мезгилинде. Мисалы, ушу оорун мага эмне берип койду, мени эле көрө калдыбы десе, сүйлөгөн сөзүнөн жаңылып алып Кудайга шек келтирип алышы мүмкүн, туурабы, карасаң? Андан ошого жеткизбей эле эмне кылыш керек экен? Адам ошону дарытыш керек экен. Мына ушул. Демек, бирок дейт пайгамбар, бир дарттын шипасы болбойт деген. Bir oğur varken anın şifası yok eкен. Kaysı? Doğru aytasыз. Qarlık. Qarlıktın şifası yok eкен. Misal apalar gelse gelgende aytып atпаймынбы, апа, эми 3 күн келебиз, 3 күн келебиз. Эми субхан, ой, бутуң бар, ой, колмот, ал издостук катан. Алышып ушунча жыл жашап кой деп. Эмне кылышыбыз керек? Апалар бираз көңүлдөрүн көтөрүп, машалла, бираз дарсын берип коебуз. Эмнекен? Ичет да бир күн сон болуп кичинемет калат турабы? Бирок эми аларга бизден эмне керек? Бизден бир сонун дары керек. Апабыз менен атабызга биз карып калганда Алла үф дебегиле деген сөз бар да, турабы? Эми апабыз менен аталарыбызга кандай дары кылабыз десе, итаат кылат экенбиз. 1. Белек бечкектерди берет экенбиз. 2. Аларга жакшы мамиле кылат экенбиз. Алардын айтканы хоп дейт экенбиз. Эч качан апа ушинтип эле бересиң, ата ушинтип эле бересиң дебейт экенсиң да. Макул ата. Бул эмнекен окшоштуруп көрүп биян өзү жалпат экенсиң. Мындай айтканда, балам мен айтканды кылып атат деп жүрөгү ток болуп турса эле болду. Машалла, бир жакшы келинди алып келип кызмат кылдырып коет экенсиң. Жанында туруп кызмат кылып, бутун калап коет экенсиң, машалла. Эң жакшы нерсе эмнекен? Аларга ушуну мамиле экен. Негизинде чын-чынына келгенде адамдардын көпчүлүктөрү мамиленин жоктугунан ооруйт. Мамиле качан болбой калганда адамдар кадимгидей өзүн мындай кеч мындай кандай десем бир боштукту толтурбаган нерсе катары көрүп калат. Көп убактарда адамдардын оорусунун чоң шипасы бул мамиле экенин унутпашыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алланын динин алып келүү менен эле бирге адамдардын оорлары үчүн кадимки үмүт булабы болуп эсептелген экен. Пайгамбардан күтүп турушкан, я Расулла, кайсы нерсени жесек болот, кантип дарыланалы деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир үмүт кылып күтүп тур. Азыр эле мисалы силерде келип туруп атпайсыңарбы? Келгенде пайгамбарыбыз айтканда, силер айтасыңар, молдоке, момундай болуп атам мен. Үмүт бар, байкасаңар. Молдоке мен башым ооруп атат, молдоке бул кызым минтип атат, молдоке тигин мындай болуп атат. Анан кээ бирде ушуну окуганда мен айлап калганда, чын-чынында көрсө диндеги адам болуу, ошондой динди тереңирээк түшүнүп билүү, бул мындай айтканда адамды кандай десем, өтө бир чоң бир нерсеге салат экен. Адамдар субханалла сенин үмүт кылып жол таап берер деп турат экен. Мейлі ал үйлер мамиледе болсын, мейлі керек болсочу, мен карасаңыз, жан дүйнөсү ооруп аткан мезгилдагы керек болсо мындай келет да, молдоке врачтар операция кыл деп айтты, операция кыла берейин, же кылбай эле коем деп сурайт да. Тамаша айтып коем, мен УЗИм жок, эми тигилер УЗИди айтканын кылла деп коесуң да, эле жокчу. Айтайын деген нерсе мынакей, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала дин берди, дин менен кошо эмнени берди? Жан дүйнөнүн шипасын кошо берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдарга келгендерге ушундай биринчи дарыланууга шарият уруксат берген нерсени, андан кийин дары ичүүгө тобокел ишеним алып, дары ичесиң, тобокел кыласың Алла. Дары аяктырбайт, Алла кылат деп тобокел кылат экенсиң. Ошол менен эле түшүндүрүп адамда дем салуу менен дарылоо, дары ичүү менен башка оорунун алдын алуу каражаттарын колдонуу, эмнекен Алланын тагдырына тоскоол болбойбу деген суроого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал дагы бир Алланын бир тагдыры деп айткан экен. Карасаң, мисалы, кээ бирөө айтышы мүмкүн, мен дем салдырбайм. Кээ бирлер хадис айтып атышат, туура хадис бар. Ким дем салбаса, дем салдырбаса, эмнекен субхана бейиш керек деп айткан. Бул нерсе бар, муну жок дебейбиз. Бирок бир адам ошондо бир ооруду. Бирок дем салгандан башка адамга эч нерсе жардам бербей калды. Ал эмне кылышы керек? Дем салдырыш керекпи? Же өлүш керекпи? Бейиш керекпи, өлүп калбайсыңар.
Жоқ, субханалла. Биздин тагдырыбыз бөлөк. Демек, некен шариятыбыз субханалла дем салууну дагы, ошондой эле дары ичүүнү дагы, ошон башка алдын ала каражаттар колдонуу, мисалса, кээ бирлери грипп болбойюн деп жанагындай менен куюп алат туурабы? Алдын ала. Эмне деп койчу эле? Вакцина колдонуп коюшат. Эмне үчүн ал болбойт? Мисалы алса, ажыгып баратканда менингит болбойт деп сайып коет. Эми менингит деген билесиңер да, муздак жерден барып ысык жерге барганда адамдын башына, балки денесине ысык өтүп кеткенде, адамдын эмеси өзгөрөт экен дагы, менингит деген оору пайда болот. Менингитте автоматик адам өлүп калат, же болсо көзү көрбөй, же кулагы укпай калат. Бул чоң нерсе. Ошон себептен некен алдын алуу каражаттарын колдонуу дагы шариятыбызда уруксат болуп эсептелет. Эми буну дагы бир өзүңүздөр карап көрөсүздөр, машалла. Карагыла. Андан кийинкиси Алладан шипа тилеп, узак сапарга чыккандарды, Алланын жолу согушкандарды, Алла таала жакшы билерин, башкачтан өзү тагдыр кыларын кабарлаган экен. Эмне болорун Алла билет, туурабы? Бирок биз алдын алып коюшубуз керекпи? Үйгө кирдим дагы крышаны айтып коем. Жаганда жаап алам деп атасың да. Же болсо үйүң жасадың анан эме кылып койдуң. Кандай десем бу терезелерди салбай койдуң. Айттың субханалла, эми кыш келгенде салып алам. Дейне ушундай жашоо менен жашабагыла деген нерсе да. Ислам субханалла ден соолук маселесине келгенде аябай катуу көңүл буруш керек. Мен бир доктор досум бар, ошо айтат да, эме дейт да, орус больницага дейт, бул жерин эмне зырт деп кет деп келет дейт да. Кыргыз болсо каталка менен чыгып келет дейт, өлүп калганда деп келет дейт. Айырмасы бар да. Медицинанын өзү негизги максаты эмне болчу десе, анын максаты оорунун алдын алуу болчу. Биз өзүбүз алдын алып барып чекап деп коет, жана билесиңерби? Ошондой эле тишиңди мисалы жазында, күзүндө көрсөтүп коюшуң керек. Ошол эле ашказаныңды жана көрсөтүп коюш керек. Дарыларын алдын алып коюш керек негизиндечи. А биз болсо эми Алладан да эми туура Алладан, бирок ахиретте мисалы алса бирөө келатып, бул жерде аң бар деп атса, мен Алладан, Алла сактайт, аңга түшө бере турган болсоң, сен күнөөлүүсүңбү же Алла күнөөлүү сени түшүп калганыңа? Карасаң, оору да ошондой нерсе. Эгерде сен алдын албай турган болсоң, карабай турган болсоң, ден соң карабай турган болсоң, эми ооруп калган болсоң, эми өлүп барат, эми Алла таала жазды. Туура жазды субханалла. Ага чейин кылбайт белең бир нерсечи. Ушундай да жана анекдот кылып айтып жүрөсөбү же чын бекен биле албайм. Баягы бир хадис жок, точно билем да. Бирөө баягы Алла сактайт дептир. Жер титиреп болгонбу да, бир топон суу болгонбу, субханалла, бай бирөө адам келип суга чөгүп бараткан кезде бирөө кайык менен келип турмуш. Аны айткан, кел кайкоз, мен Алла сактайт. Эки жолу келип тур. Жок, мен Алла сактайт. 3 аны акырында чөгүп кеттир. Эми Алланын алдына барган эмиш. Алладан сөз барабыз барып. Алла мени эмне сактабай койсо, мен сени 3 жолу жибердим кайык деген экен да. Анан кээ бирлерге субхан Алла таала 3 жолу эмес 5 жолу жиберет керек болсочу. Кээ бирде мисалы жөн эле бир адам себеп болот. Же бирөө келет, жолсо жүрчү барып келеличти жакка. Кыйналып турасың досум десе, жок мен өзүм дем салып алам. Өзү дем салбайт делечи субхан. Дем салса деп коет жүрөт бир. Ихлас деле жок субханалла. Мына шу дем салып кой, айганбы, айыкпайм билбейт да. Мына адамдар некен ушундай көп адамдар себеп болушу дагы бул тагдыр экен субханалла. Абалким силерге себеп, мен абалким сыноодурмун. Туурабы? Демек бул нерсени алдын алып коюш керек деп айттыр пайгамбарыбыз. Дарыгерлик бул кесип экен. Пайгамбардын доорунда да бул нерсе болгон. Сахабалардын арасында мыкты дарыгер болгон Абу Бакырдын кызы Асма энебиз болуптур. Асма деген ким болот ошондо? Эсиңерде барбы? Абу Бакырдын кызы Асма деп атабыз. Туура. Бизде апар больницага апарып коюп, дагы бир нерсе чыгыптыр. Астагфирулла. Эми муну точно астагфирулла дей. Кара. Аял төрөп атканда күйөөсүн жанына коюп койгон бул жахилия бул. Бул уятсыздык. Ошол туура эмес бул. Аялыңар төрөп аткан мезгилде жанында турбагыла. Түшүнүктүбү? Бул кызганганда келсин. Субханалла, аялдын иши аялдар болсун. Ошон үчүн некен керек болсо эркектер төрөтпөсүн деп айтабыз да. Анын барып алып нерсе ошо менен кошо переживать этишиң керек экен да. Биз бу төрөлгөндөн кийин эркекпи кызбы деди. Эркек десе, "Жок" деш керек болду. Мына ошо бизге. Түшүндүңүздөр? Жаннат кереги жок туруп. Жок, кадырын түшүнбөй эле ансыз билебиз. Субханалла.
эми пайгамбарыбыз айтып атат экен. Кара, түшүнүп түшүнбөй бир ишке кийлишкендерге катуу эскертип берген пайгамбар. Түшүнүп түшүнбөй. Кээ бирлери дарыгерликти түшүнбөйт, дем салганды түшүнбөйт. Же болбосо ушул нерсени түшүнбөйт. Башка жерде окуп алган. Эмнесе астагфирлах дей берет. Түшүнүп түшүнбөй. Мынекен пайгамбар өзү тыйы салган. Эскертип берген. Бир жолу уйкуда бир түшүркөп жунуп болуп калган жаралуу адам болуптур. Бул билесиңер сапарда болгон. Мындай эмеси сапарда болуп, сахабалар барып, ана ошол жерден сахаба башына жаракат алганда, бирок түшүркөп калган. Түшүркөп билесиңер, Мына ошол мезгилде баягы сурайт, эмне кылайын деди, давай гусул аласың деген. Баягы гусул алып туруп, ошондон кийин жаракаты күчөп кетип өлүп калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны өлтүрүштү, Алла да алар өлтүрсүн. Караңгылыктын шыпасы сурап билүү эмес беле деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алар өлтүрүштү, көрдүңүзбү? Илимсиз себебинен, түшүнбөстөн эмне кылды? Баягы туура эмес жолду көрсөткөн себебинен, мына ушинтип өлүп калды. Пайгамбар алар өлтүрүштү, алар да өлтүрүлсүн деп айткан. Бекер айткан, пайгамбар катуу аябай эме болуп айткан. Дагы бир эмелерде болсо айтат, балким ошол мезгил алар кеткен мезгилде гусул таяммум жөнүндө сөз болгон эмес дейт да, аят түшө элек болчу деп айтат. Дагы бир эмеде болсо субханаллардын арасында ошо таяммуккан бир айтпай койгон деп айтат экен. Бирок эми ошол жакшы күмөндөбүз, иншалла, эмнекен таяммумду уккан эмес алар. Аятты укпай калган, ошон сен ушундай кылышты деп айтышы мүмкүн. Ушул нерседе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атайын медицина билими жок адамдардын бул тармакка кирүүсүн тыюу салган. Мисалы мага келе турган болсо, айта турган болсо, молдоке, мен рак болот, операция кыл десе, мен келе деп кытайский бычакталган муну кактап баштай турган болсо эмне болот? Мен аны өлтүрөм турабы? Ошондой себеп да, мисалы алса билбейсиңби, ал нерсени кийлигишпе. Биз алса биздин 11-12 жыл жанакы медицина окугандарыбыз бар. Буларды аябай сыйлаш керек. Дагы бир нерсени эсиңерге түйүп айтып коеюн. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдин баласы каары боло турган болсо, кыямат күнү анын башына эмнеден? Алтындан, нурдан болгон таажы кийгизет. Имам Газали рахимулла Яхья Улумиддинде болсо, эгерде ким деген баласын медицина илимин окута турган болсо дейт, адамдарга пайдасын тийгизе турган илимди окута турган болсо, мына ошол эки дагы медицинаны окуткан себебинен баласы анын башына таажы кийгизет. Эмне себептен? Анткени динден кийинки эң маанилүү нерсе бул ден соолук. Ошо ден соолуктун илимин окуп, ошону субхан адамдардын өмүрүн сактап аткан себебинен, машаллах, мына ал дагы ошондо таажы кийгизет, унутпагыла. Болбогон нерсени окуп саласыңар. Кээде субхана эми көңүлгө албагыла, бирөө космосту окутуп атасыңар, бирөө дагы бир нерсени окутуп атат, кереги жок нерсени окутуп атат. Түшүнө албайсың кээ бир нерсегечи. Эми көңүлгө албагыла. Демек ушундай нерсе. Бул медицина илими жөнөкөй илим эмес. Муну дарыгерлер дагы бир нерсеге кийлигишип кое берейинчи. Мисалы, азыркы мезгилде кээ бир дарыгерлерди операция кылдырасыңар. Анан бизде мындай нерсе, бул айлык алып атат, давай бесплатно кылсын дейсиңер. Жок, рахматыңды унутпа. Эчтеке болбойт андан. Сен өмүрүңдү сактап калды, сен ата-энеңдин өмүрүн сактап калды. Ошонун 12 саат турганын жанакы жердечи. Мен бул жерде азыр болсо бир 10 саат турам да, бутум эртең менен шишип кетет, баса албай калам. Көз шишип кетет мындай турупчу. Мен дайым айтам, мен эгерде колумда скальпель боло турган болсо эмне болот эле? Ойлосоң, карагыла кандай нерсе. Аларды азыр мына көрүп атам, баягы сабап атат. Келип алып метип атат. Субханалла. Эми өлүп калган болсо, эми аны ал өлтүргөн жок. Ал болгон илимин кылды. Турабы? Ушундай. Медицина билими болгон адам дарылоо менен алек болуп бейтапты зыян бере турган болсо, жазасын алат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан экен. Жазасын алат. Ушундай. Энди көбүнчөсү субхана мындай эки нерсени аябай катуу окуш керек. Тилди, анан медицинаны. Мен динди кошкон жокмун. Эмне үчүн дегенде бул өзү башкача илим. Бул илим. Ал эми булардын калган билим бул. Медицина да билим, бул тил дагы билим. Тилден бир нерсени туура эмес түшүндүрүп кое турган болсоң, бир мамлекет алган кетишим керек болсо. Ошондой медицинадан бир нерсени туура эмес кыла турган болсо, бир адам өлүп калышы мүмкүн. Ошондон экөөнө тең катуу мамиле кылыш керек. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дарыгерлик кызматынын оордугун эске алып, ага ылайык кээ бир тарттер киргизген экен пайгамбарыбыз. Кээ бир тарттер бар экен шариятыбызда. Кан алдырган кезде кан алган адамга акысын төлөгөн. Акысын төлөгөн. Пайгамбар өзү төлөп атат.
Мына ушул жол менен дарылектин мээнет акысы төлөнүшү керектигин туурасында сахабаларга ар дайым өрнөк болуп пайгамбар өзү биринчи берип эмне кылып турган экен? Үлгү болуп турган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир убактарда тажрыйба жана маалыматты дагы айтып турган экен. Анан сунуш кылып турган экен. Кайсы нерсени менен кайсы дарыласа болот, кайсы нерсе менен дарыланбаш керегин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып турган экен. Анткени жахилият доору бар. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү үйүнө кирип келсе, Айша энебиз отурган экен, бияка бир аял кемпир артка карап туруп калган экен. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аялдын жанына турбайт, анан мындайраак барып, баягы аялды пайгамбар Айша энебиз чыгарып ийгенден кийин, баягы Айша энебизден сурап, бул аял ким десе, Алланын элчиси, бул мурун биз үйдө жүргөндө эле дейт, өзүмдүн үйүмдө жүргөндө эле. Булар келип дейт, бизге бир аз дем салып берчи эле. Бул ошондой кылып мага дем салып берейин деп келди деди. Кичине табым айныгандан. Дени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага кийин айткын, ал Куран аяттары менен дем салсын деди. Пайгамбар оңдоп атат. Кандай десе, ал мынтип дем салчу экен. Кудайдын кудурети менен бул аялдан оору чык, бул Кудайдын кудурети менен, Алланын ысымы менен, мындай асман жерден келген бала чык деп ушундай нерсени айтчу экен. Пайгамбар эми мындай кылбасын, эмкиден кийин субхана Куран менен дем салсын деди. Оңдоп атат экен. Түшүнүктүү болдубу? Демек, биздин динибиз туугандар жөн эле дин эмес экен, көрдүкпү? Бардык нерсени камтыйт. Керек болсо, үй салышта дагы. Керек болсо, субханалла, арык чабышта дагы. Керек болсо, дыйканчылыкта дагы, малда дагы, бизнесте дагы, бүткүл жеринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мынекен бизге айтып кеткен өрнөк нерсе бар уже. Медицинада өзгөчө. Адамдар эки нерсенин кадырын такыр билбейт деген пайгамбарыбыз. Муну түшүнбөйт, качан ошол жоголмоюн. Кайсы десе, болсо биринчиси убакыт, өмүрүңдөгү убакыттын, экинчиси ден соолугуңдур. Бул экөө жоголмоюн. Биз алса мен кээ бирде ойлонуп калам, мурун жыргал экен дейм да. Каалагандай жатчу экен депчи. Азыр субхан 4 ай период расписание да эмне кыларыңды билбейсиң. Мынтип турасың, азирет эмне кылам, канат каяка барам деле түшүндү эле. Ушул нерсе экен да. Бир өзү убакытта бош проблема. Анткени сен ошол мезгилде муну кадырын билбептирбиз десөз. Же болбосо аз айтайын деген нерсе эмне экен? Мына жашсыңар. Жаш кезде субханалла, как будто убакыт өтпөгөндөй сезилет. Убакыт өтөт. Мен мындай түшүндүрөм да. Кичинекей кезиңде убакыт өтпөгөн себеби качан чоңойм деп убакыт өтпөйт экен. Азыр бизге убакыт жетпей атканын үчүн билесиңерби? Анткени биз субханалла коюп алган максатыбызга жетпей атабыз. Ошон үчүн ошол бизге убакыт тар болуп атат. Ойлобогула, 24 саат ошол 24 саат. Просто бул жериң не то да сен кечи 12 саат болуп атты. Бул калпта 24 эле саат. Субханалла. Бул жериң сенин 12 саат болуп атпайбы? Ошон сени жетишпей атасың. Убакытты баалоонун эки нерсеси, эки түрлүү адамдар убактысын баалайт деп айттыр. Биринчиси таң эрте тургандар, аны уктабагандар. Таң эрте тургандар. Экинчиси айтып беречи ана. Ушунун антоним, синонимди коесуң анда. Ай, машалла, молодец. Эрте жаткан. Эрте туруп, эрте жат, 24 эле саат болот да иншалла. Чечесиң баардык нерсеге. Нервиң да спокойно болот, субханалла. Кортизолдун ордуна келет, машалла. Дофамин күчтүү болот, машалла. Жеңилерибиз ыйлайт анан ошондо, машалла. Бир жума, ушундай койчу. Эрте туруп, эрте жатып койчу. Эрте тур, эрте жатып кой, машалла. Мына ровно жатып кой, ровно туруп кой, машалла. Кудайым буйрса, Алла насип берсе, жеңилдик болот экен. Аракет кылабызбы? Көп сөз бар, айта турган. Молданын токтот сөзү орда. Бирок токтош керек болот. Амин. Субханакалла хамдалилlah анта астагфируллах ва билейк. Кудай таалам ийман хидayet берсин баарыбызга. Ар биз Аллахта ден соолукка кам көрүүгө, ден соолугубузду иншалла чыңдоого, жана ошо аманатты Алланын алдына барганыбызда жооп бериши жеңил болушу насип кылсын. Аллахумма гфир вархаман тахайр рахмин.